Sağlık kızmatında bu yer birdiktүү tereзе. Bu birdiktүү terezede bizden negizgi maksatыбыз ошол бизге келген салык төлөөчүлөрдүн кандай көйгөй менен келет, ошо салык тууралуу же болбосо камсыздандыруу төзүмдөрү тууралуу ошолордун баардыгын ошол бир жерден, бир окнодон тейлеп жөнөткөнгө аракет кылабыз. Негизинен ошол бизге салык төлөөчүлөр баардык салыктардан карыз жок справкаларды алуу максатында келе, же болбосо жеке ишкерликтерди баштоо, же болбосо бизден жеке ишкерликтин түрлөрү боюнча катталганы келет. Негизинен ошол бирдиктүү терезеде отургандар биз ошол универсалдуу вариант менен иштейбиз. Бизге келген салык төлөөчүлөр ушул жерден баардык өзүнүн баягы салыкка тиешелүү болгон муктаждыктарын чечип кете алат да. Акыркы салык саясатындагы өзгөрүүлөр жана айтып кеткендей электрондук шот фактура, электрондук транспорттук коштомо кагаздар, ККМ колдонуу бул жаңылык эмес, просто эле электрондук түрдө болгондо мурдагы эле бар нерселер азыр бизде күчөтүлгөн талаптар менен электрондук түргө өткөргөнбүз да. Анан ошондой эле азыр салык төлөөчүлөргө өтө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Салык кызматына келбестен эле ошо биздин салык KG деген мобилдик приложениябыз бар. Ошо салык KG мобилдик приложениясынан ошол өзүнүн жеке кабинети, салык төлөөчүнүн жеке кабинетиге кирип туруп, ошол жерден эле бүт отчетторун тапшырса болот, салыктарын төлөсө болот, өзүнө келген товарларды, электрондук шот фактураларды көрсө болот. Ошондой шарттар түзүлгөндө бүгүнкү күндө ошол ишкерлерге ыңгайлуу болуп атат да, ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат. Карыздарды өндүрүү, ошол электрондук түрдө, ошол карызкорлордун электрондук дарегине эле жөнөтөбүз карыздарды. Анан көбүнчөсүнө ошол телефон аркылуу же болбосо, неме болсо электрондук дарегине эле жөнөтүп өндүрүп атабыз. Салык толук өндүрүлбөй калгандан кийин ошол төлөнбөй калган салыктар боюнча иштейбиз. Өз багында төлөнбөй калган салыктар үчүн административдик жоопкерчилик кодекс боюнча, ушул бузуулар кодекси боюнча айыппулдар салынат. Юридикалык жак же физикалык жак болуп бөлүнөт да. Юридикалык жактарга 5000 сом өлчөмүндө болсо, физикалык жактарга 1000 сом өлчөмүндө ушундай. Айыппулдарды салып, аларды өндүрөбүз. Анан өнбөй калган айыппулдар болушу мүмкүн. Ошолорду сот органдарына жөнөтөбүз. Баткен облусуна өкмөттүн токтому менен өзгөчө макам берилгени боюнча айтып кетсем, анын ичинен Баткен району боюнча, Баткен району чек аралаш аймак болгондуктан биздеги
салык төлөөчүлөргө биздин аймакта 99%, 100% илешет десем болот чек аралаш аймакка. Бул чек аралаш аймакта иш жүргүзгөн катталып иш жүргүзгөн ишкерлер, юридикалык жактар бүгүнкү күндө салыктын бир топ түрүнөн бошотулган жеңилдиктер берилген. Аны атап айтканда пайда салыгынан 100% бошогон, сатуудан алынуучу салыктан бошогон, ал эми киреше салыгынан 5% төлөшөт, 50% бошогон да. Ошону менен бирге эле обороту жаңа айтып кеткендей жеңилдиктер, обороту 8 миллионго жетпеген ишкерлер нөлдүк ставка, бирдиктүү салыктын нөлдүк ставкасы менен иштешет. Бирок анын эсеп фактура жана ККМ колдонуу менен да. Ошол бүгүнкү күндө Баткен район аймагындагы ишкерлерге өтө бир жакшы жеңилдиктер берилген да. Былтыргы 11 айга салыштыра кетсек, былтыры бизге 104 миллион 530 миң 200 сом план берилген болсо, быйылкы жылга жеткирилген план 126 миллион 199 миң 400 түзгөн. Былтыргы жылга салыштырмалуу биз 11 айлык планды 25 миллионго ашыкча аткардык десек болот салыктык төлөмдөр боюнча. Ал эми социалдык төлөмдөр боюнча былтыры 11 айга 180 миллион 852 миң 200 план берген болсо, 2023 жылдын 11 айына 264 миллион 493 миң план берип, биз социалдык төлөмдөрдүн жыйналган көлөмү 265 миллион 216 миң 500 топтоп, былтыргы жылга салыштырмалуу өсүү темпи 134% түзөт.